Ушунчалык бир тазалык керек болуп турат да баарыбызга. Тунуктук тазалык кеп турат. Көп нерсени коюп бериш керек. Эмнеде мындай эң жеткиле деп айтасызбы, эмне деп айтасыз? Бошотту мына мени бошоткула болду, ыраазымын мен силерге деп ушундай кудайлык көз караш менен элечи. Болду эми мына мен бияка барайын, өсөйүн деп. Мындай сүйлөшүш керек да. Ачык элечи. Аны катып алып ичке жүрүп алып эртең салып косуп коет, анан кайра окуй деп жүрөсүңөр. Эмне болуп кетти, анан берим ооруп атат, анан терим ооруп атат. Чынында эч кимге оорубашыңар керек. Сушунуштардын бири да силерде калбаганда силер оорубашыңар керек. Ошондой энергияга өтүшүңөр керек болчу да. Ага болбой атпайдыбы? Ооруп калып атабыз, кыйналып калып атабыз. Андай болбош керек. Ошон үчүн ал нерсе бизде бар нерсе, жок деп эч ким айта албайт. Ошону акырын оюбуз менен кетириш керек. Медитация жасап отурганда акырын аларды барып чыгарыш керек. Азыркы мен ойлойм, могу эртең бир сүйүнү кыла турган медитацияларда элдин көзүнөчү ошол нерселер чыгып атканын өздөрү көрөт болуш керек. Мисалы өзүнөн чыгып атканын эле көрбөсө да сезип баштайт да. Ай менен кетип атат бул депчи. Себептен ошол ажырымга биз келип калдык. Же бияка же тияка деген жолдо турабыз да азыр. Ошон үчүн элдер мындай өздөрү таңдоосу, өздөрүнүн ниет койгону, каалоосу бир багытка болуш керек болуп атат да. Ар кандай багыт болуп калбаш керек. Ошолорду да биз өзүбүз багып атабыз да. Албетте да. Албетте багып атабыз. Тамакты кантип берип атабыз? Ой менен берип коюп атабыз да. Ойдон алдырып коюп атабыз. Эң жаман нерсе азыр могу азыр элдерди карап атпайбы? Азыр элдерди караганда элдердин өзүндө эго деп коебуз го, эго. Ошону баарыбызда күчтүү да. Өзүмчүлдүк. Мындай кудайдыкы дегенде кудайдыкында баары тегиз, баары тең болуш керек да. Баары сулуу, баары ушундай неме болбош керек да. Андай болбой калып атат да. Ошо энергия азыр өзү жерге түшүп атат. Ушунчалыкчы. Жердеги адамдар кабыл алыш кыйын болуп атат. Бирок ошонун келген нурунан ушунча трансформация болуп атабыз да баарыбыз. Анан азыр көрүп атсыңарбы, бир күн соосуң, бир күн оорусуң да. Ошол энергиялар түшүп атабыз, бирок ошол энергияларды биз кайра батыраак чыгарып, батыраак отурушканды билбей атабыз да. Ортодо кыйналып калып атабыз. Келди бир апа ичим күйүп атат, анан жүрөгүм күйүп атат, анан деп атпайбы бир апа келип аткан. Ошонун баары ошол канча жылдан бери застой болуп калган да. Орноп калган. Эгер биз ооруну жок деп эсептесек, анда бизде эмне бар? Анда только ошол тез энергия бар. Ошону кое беришибиз керек, кайра ордуна келиш керек. Не только азыр Кудай ушунчалык нерсени берип атат. Бутуң кетип калса, бутуңду кайра салып ал, өтүңдү алдырсаң, өтүңдү кайра кой деген ушунчалык илимдерди берип атат го. Кайра. Анан чындыгында ошолорду карасак, биз ногу кийип жүргөнүбүздүн баары маска да. Биз ушуга бир жетеленип атат да. Эмесе баары ушунчалык сулуу экенбиз, баарыбыз эчтеке жок, мына бир татынакай экенбиз. Ошолор чогулткан нерсенин баары баягы генибизден келип атат, жактан келип атат. Баары бизге маска болуп кийинип калган да. Булар алыныш керек да бизден. Сиз түш көрүп атпайсызбы? Анан кийин окуй төлөп коюп турдум деп, же болбосо балалуу болуп калыптырмын дешип атат го көп элечи. Азыр түштөн ошолордун баары кайра жаралуу. Ошо адамга ошо жолду көрсөтүп атат да, мына буака келип калдыңар. Кайра жаралган, кайра жаралган чынында жарала албай атат да. Сиңип болот, бирөөбүз да андайды кылган жокпуз. Мисалы кечке чейин жашарып жаралып көрдүңүзбү? Өзүңүздү кечке чейин ошол ойдо багып. Кечке чейин эмес, бир аз эле эме койдум, анан кайра токтоп калат да. Ошону биз ошону постоянно кылабыз. Биздеги подсознание деп коет го, аң сезим. Биз иштетпей аттык да анычы. Аң сезимди ошо подсознание иштетсеңер, мисалы ошону жалы элестетип туруп анан 3 жолу айтып, үн чыгарып. Кайра эртең менен 3 жолу айтып, анан ошоңорду кайра кечинде элестетип ошентип бир жума адат кылып алсаңар ошону. Баягы энергия отура баштайт, анан подсознание ошону иштей баштайт адамда. Унутуп калып атпайсызбы? Айтасыз. Кандай оору болсо да алып салса болот. Сизге окшош бирөө келген да. Көрүнүп атат да, бир кайсы бир жылдар, просто азыр эсиме чыгып атат да. Эмне деринди билбей отурсам, анан
Сезим келип атпайбы? Сүрөтүн илип алсын жаш кезиндеги депчи. Жаш кезде сүрөт бар го. Ошону илип алып, ошону элестетип эле, ошонун жыргалына кире берсин деди да. Мага айтты. Жок, сизге окшош билген, сиз менен иштеп атам мен, ким билет. Ошондо айткам да ошондо. Ал аябай күлгөн. Мен айтканда. Ого коя, эми жашарып эмне кылам деп. Анда адамдардын ою укмуш да. Мисалы, катаң кишилерди ой жашарыңыз, ой жашарып эмне кылам деген дейт, ушундай да бир. Ошентип эле биз адамдар өлүмдү да жараткан өзүбүз да. Кокой анан кийин мына картайып өлөм деп жок жерден эле айта баштайбыз да, кичинекей иштен баштайбыз. А биз вот это энергия экенин, мунун баары жаралат экенин, мунун баары эртең кайра келет экенин бирөөбүз да билбейт экенбиз да. А бул сөз чыкты оштон. Болду, ал жаралат. Ошо сөздү жаралбаш үчүн кайра кечинде отуруп туруп өзүңүз кечирим сурап, менен кеткен, оюман кетти, сөзүмөн кетти деп кайра ошол баягы калыптана электе баягы энергетика. Кайра жугуп салыш керек да. Жок дегенде ошондой койдо көрүш. Отрицательный нерсенин баарын. Көнүш керек да, ошо баягы энергия катып кала электе, ошону кайра жок кылганга аракет кылыш керек. Кечирим сурап, өзүңдөн кечирим сурайт да. Мындай эле өзгө бүгүн кеткен кечирим деген өзү иштегенде эле энергетика жуа турган энергетика да. Анан биз башкача элестетебиз да. Өзү энергияны иштеш ушундай да. Анан кечирим дегенде эле ошол нерселерди кателек бар жууп калат. Биз тиги дүйнөлөр менен баарлашканды баарын унутуп койдук да. Өзүбүз менен өзүбүз. Как будто жалгыздай жок эмес, жаныбызда жалгыз калбайт экенбиз да. Ата тектер жүрөт, бизди колдоочулар жүрөт, көп нерсе биз менен да. Ал баары эле бизди мындай как мега катары, энергия катары курчоп турат экен да. Оңой эле нерселер экен, оңой нерсени жазаш кыйын экен да. Мисалы ушул көзүңүздү жумуп алып өзүңүздүн тегерегиңизде ошо периштелер турганын, нур чачып турганын, сиз ошол нурду алып аткан, сизден нур чыгып аткан, ошондой элеске кирип жашап эле көрөлүчү. Кандай нерсеге жете элек да. Биз аларды элестетпейбиз да, биз аларды как будто бөлүп салганбыз да. Баардык нерсени. Ушунчалык Кудайдын немеси ушундай нерсе экен. Баары жерде эркин болуш керек экен да. Адамдын өзүнүн каалоосу болуш керек. Даже бүгүн сен 5-дорго өтөм деп атпайсыз ба? Сен өтөм деген каалооңуз жок болсо өтө албайсыз. Выбор сизден экен да, тандоочу. Ушунчалык бизге ушундай свобода берген да. Ошон үчүн жана өлүп калып атканыбыз да, картайганда өлөм деп эле чакырып алып атканыбыз, оорун деле чакырып алып атканыбыз. Бүт өзүбүздү кылганыбызды моюнубузга калбайбыз да. Баарын алып келип туруп Кудайга сылтайбыз да, сыноо берип койду, сыноосу экен анан башка салды экен деп. Мен силерге эчтеке берген жокмун. Сүйүүмөн башка эчтеке берген жок. Баарын өзүңөр жазып атпайсыңарбы? Биздин түпкүдө ата тектерибиз деле ошондой болгон анда. Ошолордун баарына сиз баарын жыйнап келдиңиз да. 1000 ата өттү сизден, 2000 ата өттү билбейм. Ошонун баары бүгүн сизде. Сиз решающий бүгүн. Бир доордон бир доорго алып өтө турган сиз да. Бүгүн турганчы. Анан сиз да берден өтө албай атсаңыз, же мурункудан чыга албай атсаңыз, албетте ата теңиз кыйналат, өзүңүз кыйналасыз. Баары сизде. Бүгүн биз кандай кылып ата текти тазалайбыз, аларды өтөп, ушулардын баары жоопкерчиликти алып эле чогуу алып өтүш керек. Өзүбүз ушунчалык таза, тунук кармаганга аракет кылышыбыз керек. Эми пирамиданы койгондон кийин биги эле айтылып аткан боюнча пирамиданын күчү баягы ордодо жазалып калган энергиянын күчү менен бул жерге мен ойлоп атам да. Аябай чоң энергия келет да. Анан ой боюңа карабай баягы тазалай баштайт дейчи. Бул илимдечи, бул илимде мындай экен да. Бул илимде бир жок болбойт деген сөз болбош керек. Оюбузда да мындай немеси болбойт. Даже жанагы орустар деле айтып баштады, азыр өздөрүн талдай баштады. Спасибо деген сөздү айтышат атпайбы, кереги жок, бул туура эмес сөз. Анан пусть счастливый будешь деп койдук. А пусть деген сөздүн өзү пустой экен да. Ушундай сөзгө немеге маани бере баштады да, бүт эле ушу бере баштады да. Ар бир сөздөрүнө маани бере баштады. Благодарю деш керек. Биз ыраазымын дейт го. Ыраазымын. Биз ыраазычылыкты айтканыбыз менен көбүнчө кабыл алганды билбейт экенбиз да.
азыр отурганда деле же болбосо жанагы баталар берип атканда деле адам ички дүйнөсүндө кабыл алдым деп туруш керек экен. Бул аябай иштейт экен да, мына кабыл алдым, анан ыраазымын деген сөздү аябай иштейт экен. Ошол сүйүүнү ким кандай кылып жаратып атат? Мисалы ар ким өзүнө сүйүүнү өстүрүш керек да, чоңойтуш керек да. Ошо кимге кандай бир ыкмаларды пайдаланып өстүрүп атсаңар сүйүүңөрдү. Ушул сүйүүнү кандай өстүрүп атабыз деген суроого мен өзүм тажрыйба менен бөлүшүп кетейин. Өзүм күндө басам, эртең менен эрте туруп 2-2,5 саат басып чыгам да, эшикке табиятка чыгып, дем алып, кундалини көтөргөн бир жолдору ошол басыш керек деп коет. Ошо басып жүрөм. Басканда жөн эле баспаш керек, оюңду топтоп, концентрация кылып, бир пайдалуу нерсеге жөнөткөн жакшы деп ойлойм. Мурун мен башка бир мантраларды айтчумун, индуистский, исламский түрлүү мантралар бар го. Ошолорду ичиме айта берчүмүн. Анан бул илимге, Манас ата илимине келгенден кийин азыр ошол биздин өзүбүздүн мантраларыбызды, кыргызча мантраларыбызды айтып калдым. Бул кайсылар? Бул мен учурдамын, мен сүйүүмүн, мен жарыкмын дегендерди ичиңен айтып, ошентип баса бересиң. Аны менен бирге визуализация кылып атам. Мен учурдамын дегенде, мисалы үчүн, могу төбөдөгүбүздү жана фиолетовый нурдогу чакрабызды элестетем. Ошолдон Сахасрара чакрасынан негизи бул Кудай менен байланыштырган чакра, ошон үчүн ошол жактан мага бир Кудайдын нурлары келип атат деп элестетем. Мен сүйүүмүн дегенде күлгүн светтеги нурлар менин ошо төбөмөн кирип, денеме жайгашып атканын элестетем. Анан дагы жүрөгүмдүн көлөмү чоңоюп аткан, сердечный чакра деп коет, жүрөк чакрасын чоңойтом да оюмда. И үчүнчүсү мен сүйүүмүн, анан үчүнчүсү мен жарыкмын дегенде өзүмөн ошол 7 чакрам жаркырап күйүп, менден мондай бир жарык свет чыгып атканын элестетип басып атам. Ошондон бери дароо эле натыйжалар кетти. Себеби өзүңдү жакшы сезип калат экенсиң, жаман ойлор көп келбейт, мурункудай негативный ойлор. Анан элдер өзүлөрү сага тартылып баштайт. Бир жерге барсам, бир жерлер менен жолуксам, тааныган, тааныбаган адамдар келип, өзүлөрү келип мага сүйлөп, бир суроолорун беришип, бир жан дүйнөдөгү кыйналган эмелерин айтып эле атышат. Анан мен айтпайын деп эле ичимен эле бул Манас илимди эч кимге айтпай, секретный түрдө өзүм үчүн үйрөнөйүн деп жүрсөм болбой, ичимен бир нерсе мени айттырып баштады. Анан ушу акырындан деңгээлине жараша орустарга орусча, кыргыздарга кыргызча кылып айтып баштадым. Ошол анан өтө кызыгып атышат. Анан көбү сурап атат дагы, бул эмне илим деп кызыгып атышат. Бизге көбүрөөк маалымат берсеңер, мастер-класс өткөрүп бербейсиңерби, ушул илим жөнүндө айтып бербейсиңерби деп уже 1-2 жерден мага кайрылышты. Ошол анан ойлоп атам, бул илимди ошентип таратышыбыз керек. Анан ар ким өзүн иштесе, сөзсүз натыйжа болот. Дагы байкаган нерсем бул элдер мага айтып калды, нурланып калыптырсың, жашарып калыптырсың, башкача болуп калыптырсың, сен жаныңда турганда эс алып калып атабыз. Ты так гармонично возле тебя, очень спокойно деп тааныбаган адамдар эле ушинтип калышты. Анан ошунун баары ойлойм, бул Манас илимдин натыйжасы, таасири депчи. Ошон үчүн бул илимди ар ким иштесе эле болот. Бирок ар бир адам өзүн өзү сөзсүз иштеш керек. Бирөө келип сага аны кылып бербейт экен. Ар ким өзүңө иштесең сөзсүз натыйжа болот. Ошол. Баарыңарга рахмат, ыраазычылык. Көзүм качан ачылат, эл көрүп атат, мен көрбөй атам, ушундай суроолор аябай көп беришет да, ачса болот да. Баарынан элечи. Ар ким адам өзүнө ачса болот. Кичине упорный, кичине эмгек кылыш керек ал үчүн. Анан ача алса болот да. Баары силерди ача турган нерсе, могу 2 мээ бар го, 2 мээнин ортосунан анан кийин эмне деп коюшат, баягы бизде кара күчмө деп коет да. Ошондо гипофиз деген бар го. Ошол нерсени чоңойтуш керек да адамчы. Чоңойтуп өзүн отуруп алып, ошону чоңойтуш керек да, ошону ой дүнүйөсү менен тегеретип, анан чоңойтуп, анан ошону жүрөккө салыш керек да. Ошондо баягы бир эле антенна эмес сенде.
көптөгөн антенна өсүп мындай айтканда кабар алуучу энергиялар бөлүнүп чыгат да. Мисалы биздин көпчүлүк эле бир эле жерден алып атпайбы аянтчы. Мисалы бирибиз Манастан эле алып калып атабыз, бизгиче ачымда адам канча планета болсо ошол планеталардан кабарлар болуш керек, ала алыш керек да. Мисалы жок деген Тибеттикин окудуңар го. Я балдар барып келишти го. Ал айтып атпайбы 3 миллион планета менен байланыш экен деп. Biz bir эле планета менен байланыша албай атпайбы, чын айтканда, алар 3 миллион планета менен байланыш экен да. Ошондо алардын ушул 2 жаштан баштап медитацияга отурат экен. Эми датага ушундай отурушкан, өздөрү ушундай жеңилдетип, казык коюп эле казыктын үстүнө отура берет экен дейт. Баягы айтып чыкпады ошол киши. Анан ошонун баарын кийин мен ойлоп көрсөм, действительно андай болсо болот экен. Биздин аң сезимибиз канчалык расширение болгондо биз бүт жактан ала берет экенбиз. Мисалы азыркы бүгүнүмдөр арктурианцы деп атат, плеядтар деп атат, көп го берип аткандарчы. Мисалы ошолордун баары менен контактта болсо да болот да. Толгой бизге арныга биздин аң сезимибиз же болбосо кабыл алуучу антенна дейбизби, ошол нерсе аларга жетпей атат да. Кызык нерсе да. Даяр эмес. Анан жок дегенде азыркы күндө мисалы акылдан чыккыласа, акылдан чыгып көрдүңөрбү эле акылдан? Мына азыр баарыбыз акыл менен сүйлөп атабыз да, чындачы. Акылдан чыгып көрдүңөрбү да? Биз азыр өтүп аткан жашоо, мисалы тигилердин түшүндүрүүсү боюнча баягы биз жашап келген линейный жашоо экен да, бир эле бетке жашоо да. Ошонун энергетикасына біз барабыз, урунабыз бейде. Кайра чөз болду. Вертикальный чыга элекпиз да. А биз вертикальный чыккандан кийин небир дүйнөлөр бар. Аралашып баштайбыз да. Ошо кичинекейинен эле балаңды любой адам гений экен да чында. Кичинекейинен баштап эле биз аларды эки жагын тең вертикальный деле мындай жагына коюп берсек, балдар укмуш гений балдар чыкмак да. Биз аяктан жаап салганбыз да. Мисалы bir gün бар деп эле bir gün менен чектейбиз. Чынбы? Ал деле bir gün бар да. Баары эле bir күндү көрөбүз, ушудан башка жок деп, ушулардын баарыбыз реальность катары карап алганбыз да. Эгерде биз ошодон өзүбүздүн аң сезимибизди чоңойто алсак акылды, анда bir gün эмес канча деген күндө адам сезип баштайт, көрө баштайт. Ошо акылдан чыга баштайсыңар да. А биз акылга чектелип ошо bir gün бар деп акылда отурук да. Өзүңүздү отуруп алып туруп өзүңүздөн чыгарып өзүңүз жанагы ким эле бир айтып кетти го. Тиги Шарат айткан сел алам болуп кеттим деп. Алам болдум деп атпайбы? Ошондой сезимди адам өзүн ошондой багып, ошондой үйрөсө, адамда муштай өсүү болот да. Өзүнөн чыгып кетет адам. Өзүнөн чыккандан кийин вообще башкага келгенден кийин адамдын акылы автоматически токтойт. Потому что ушундай энергетикаларга барып жолугат да. Ошондо эле өзүңөр отуруп алып эле, ошо өзүңөрдөн чыгып эле, өзүңөрдү кеңейтип отуруп эле, кең ааламга барып, жерде кармабашыңар керек да. Күнгө деле барасыңарбы, жылдызга эле ошентип берсеңер, акылыңар өзүңөрдөн акылдан чыгып кетесиңер, чектелген акылдан. Бул өзүнчө бизди тормозить этип, бизди өстүрбөй турат да. Берип аткан илимде мынтип атат да. Сенин учуруң деп, биз айтып аткан моментте. Анан төбөңөрдө Кудайдын учуру бар деп. Эки учурду бириктиргенде Кудайлык сапат силерде болот депчи. Анан бүт эле илимди алып кубалап кирсеңиз эле дал ошого келип такалат да. Потому что баягы силер өтүп аткан божественный энергия, азыр биз өтүп аткан эмеси. Ошого кириш үчүн вы должны соединить этот чакралардын баарын депчи. Ошого эле мисалы мен учурумда сиз аябай туура айттыңыз, сиз өзүңүз апартып көтөрүп барып коюп атпайсызбы? Ошондо оң сол мээңин ортосунда да учур. Ошону сиз көтөрүп анда козгоп атасыз да. Ошо энергия алып атат. Адам өзүн сүйүп деле ошол балкка жетип атат да. Эми ошолордо мисалы биздин кыргызда аябай сонун деген да. 4 дүйнөң бар деп койгон да. Биринчи дүйнөң ошол акыл дүйнө, экинчи дүйнө сендеги сезим дүйнө, үчүнчү жан дүйнө, төртүнчү келип керемет дүйнө деп коюшкан да. Анан биздин акыл дүйнөсү эле коргошундай болуп, сымактай болуп бир ордунда турбайт экен да. Биз ошон үчүн жанагы жете албай атканыбызда да акылды токтото албай атабыз да. Анан эгерде биз ошолор баарын бир стерженьге байлай турган болсок, андан о биздин өзөгүбүздөн баягы энергетика бат толуп, азыр айтып атпайбы, вибрация дешип атыр го. Ошол ушунчалык бат болот экен да, адамдын баардыгына эки мээсин кошкондо, жанагы эле айтып аткан учур Кудайдын учуру. Ачылат экен да адамдарчы. Ал вечный балкуудасың да. Анан
мындай кыйналуу жок. Каалаганың боло берет, каалаганын жасай баштайсың да. Эми ушуну кыргызга көрдүм, ушундай кылып берип коюптур. Башка элдерден окшой мен андай таппай койдум да. Ушунчалык жиликтеп бөлүп аны айтып берген да. Дериңер мындай болот. Анан ошондон кыргыздарга окутуш оңой да. Ай мына жан дүйнөң мындай карма, мындай карма. Анан эле манас чыгырына, манас адам өзүн өстүрүүдө көбүнчө ак куюн жакшы экен. Ак куюн аябай жакшы экен. Ушул ак куюн биринчи түшкөндө мен таң калгам, Умайнеге түшкөн да. Бу айтканда мен түшүнбөйм. Эмне айтып атасың деп койдум да. Анан ушундай ак куюнду көрсөтүп атат деген. Анан кийин эле Саадат аны илип кетти. Анан мындай болот силерге отурат деди. Аябай таң калдым ошондочу. Анан эле манас чыгыры деген бул общий салсаңар аябай оңой. Кечээ деле ошо жакта иштеп атканда ушунчалык манас чыгыры көлдү тазалады. Биздин көлдө бир аябай чоң нерсе бар да. Туш тарабынан манас чыгырыктар болду. Анан кийин барып анан жердин астынан анан ак куюнду көтөрүптү да. Ак куюн келип анан баарын көтөрдү да. Бул ак куюн деген бир өзүнчө бир биз манас десе бир манасты элестетебиз го. Ак куюн да бир ата кадимкидей эле. Ак куюн ата да мындай мынтип чимирилсе сакалы кошо чимирип жүрөт да. Ошондой узун чимирип жүр да. Ой куттуктайм кыргыздар, ушу жакшы да кыргыздар өздөрү менен өздөрү көтөрүлүп атканына эч илим бербей эле эч ким өздөрүндө барбы же канында барбы, бул генинде барбы? Ушундай сонун да. Мына өткөндөгү немеде аталар дүйнөсүндө бириктик. Ким көрүп атты? Аталарын көрүп атпадыбы? Андан кийин улуу күчтөр түштү. Андан кийин мына кудайлар түшүп атат. Вообще эле аралашып баратат. Болгону биздин энергетика алардын жыштыгына дал келбей атат да. Эми билбейм, жаңы жылда эгер бар дал келип калса, баардыгы ачыла баштайт. Эмесе 4-жыштыкка өткөндөрдүн баары ушейде ортодон көрүп аттык го. Билбей туруп эле бейишти көрүп калышышат. Анан башка дүйнөлөргө кирип кетип атты. Биринчи ошондой симптомдор болуп атты да. Азыр көпчүлүк ошо 4-жыштыктагылар бүт ошондой көрүп атат да. Туруп ата тегине кирип кетип атат, ата тегин көрүп калып атат. Бирок алар мындай көрүнүп атат да, как пленка катары өтүп кетип атат да. Себептен ошол энергетикага толук кирише албай атат да. Баары энергиядан чечет. Катмар энергия турат. Ошо энергияга киргенден ошо энергиянын мындай чыкканда силер да көрүп баштайсыңар ошо энергияда. Андан үйдө чыксаңар, андан өйдөнү көрүп баштайсыңар.